Чек арадагы чырда 3 миллионго жакын чыгым болду. 27 январда болгон чек арадагы чырдан улам өзгөчө кырдаалдардан келтирилген зыянды баалоо боюнча Баткен райондук жарандык коргонуу комиссиясынын чечими менен Баткен районунун чек ара аймагында болгон куралдуу кагылышуудан келтирилген материалдык чыгым жалпы 3 миллион сомго жакын деп бааланды. Бул тууралуу Салам радиосуна Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта 2 бастырма жана 1 унаа күйүп, 10 үй жабыркаган, малдын чыгашага учурган фактылар катталган деп берилет. Эвакуацияланган жарандар үйлөрүнө кайтып кетишкен. Чек арадагы чырдан улам коопсуз жайга чыгарылган аялдар, жаш балдар жана кары картаңдар арасында ооруканага жеткирилген жарандар да бар. 27 январда саат 18:15 Баткен Исфана жолунун Баткен районунун 4 көчө тилкесинде Тажикстандын чек арачылары тарабынан тосулуп, ок атуулар болгон. Учурда Баткен районунун чек ара тилкесинде жайгашкан чек ара бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат.